жок болсо сиз уже артта калган адам болосуз да, успех этпей каласыз. Демек сизде дагы бир шанс бар интернеттин ичинде бренд болууга, интернет магазиниңизди өнүктүрүүгө. Анан 2000 сом менен 1000 сом менен кандай бизнес баштаса болот? Эч кандай. Биринчиден эми элестетиң, азыр интернет магазиндер көп, аябай көп интернет магазиндер бар. Ким билет интернет магазиндерди? Ким сатып алат интернеттен? Покупка кылгандар барбы интернет? Хабиликтен башка бар, а? Вот сиз барып, мен сенен 2000 сомдук товар алды, мен кош өзүңдүн бизнесиңе десеңиз, не дейт ал? Деп 2000 сомдук товар алып интернет магазин, менин партнерду мен сага жардам берейин, иштешем десе, ал жизненно айтчумбу, 2000 сомдук товар алып. Жок дегенде вложение кыл, жок дегенде 1 миллион, 2 миллион вложение кыл деп айтыш мүмкүн, чынбы? А кабелдик ошентатабы? Жок, болгону 2000. Доставканы биз ойлонобузбу? Ойлонбойбуз. Логистика, сайт ойлонобузбу? Жок. Биз эмнеде ойлонобуз болгону? Болгону биз кардар табышыбыз керек. Эң оңой нерсе. Эң оңой нерсе. Азыр бул жерде биз постоянно биз сүйлөп информация берип кетип калабыз. Бүгүнкү сабагыбыз кичине башкачараак кылып өтөлү деп чечтик. Бизнес молодость дегенди ким көрөт? Бизнес молодость. Разбор кылышат, бир адамды чыгарып, разбор кылат и ошонун проблемаларын чечип атып, потому что бул жерде баарыбыздын проблемабыз окшош. Адам табуу кыйын, убакытты жетиштирүү кыйын, адамдарды тапкандан кийин аларды кызыктыруу кыйын, уже кызыккан адамды дальше мотивация берип үйрөтүп кетүү кыйын, аны результатка чыгаруу кыйын. Вот 5 кыйын нерсени бүгүн проблемаларды чечкени келдик, чтобы сиздер бунун баарын оңойго айландырышыңар. Вообще бул оңой да, адам табуу оңой. Адамды өстүрүш кыйын, даже любой адам директор болгонда мен вообще оңой да. И ошону кантип оңой кылса болот? Азыр мага аябай кыйналган бирөө керек да. Реально мен адам таппай атам, мен колуман келбейт, убакыт таппай атам, минут албай атам. Ошондой адам болсо чыгып ошону разбор кылабыз и ошонун примеринде сиз үйрөнөсүз. Кимге жагып атат мындай метод? Сонун на реальном примере, как нужно говорить, что нужно говорить. Чыгасызбы? Балаңызды бирөө кармап турганы? Азыр кыскача кантип фабрикага келип калдыңыз? Кандай проценттесиз? Кандай кыйынчылыктар болду? Кыскача. Фабрикке менин атым Жапова Чопро. Фабрикке келгенде биринчи каталакта кирдим. 3% болгон жокмун. Адам табыш менен Табыш үчүн сиз эмне жумуштарды аткардыңыз? Эмнелерди кылдыңыз? Мен балам менен үйдө болдум, менен иштеген жокмун. Туугандарымды полный жанагы жаскандарымды туугандарыма баарына сунуш кылдым. Могу жерде отуруп атам. Үйдө отуруп, ушинтип алышып, акча тапсырабыз, жумушка чыккан фабрика компаниясына. Sistemi vardı, çok жумуштарыбыз бар деп Ага жетишпейбиз деп айтышат деп туугандар. Ким ошентип айтат? Туугандары барбы ошентип туугандар айткандар? У всех туугандары ошентип айтат. Кийинкилер только туугандары менен эле директор болгондор бар. Барбы ошол туугандары менен гана, тааныштар тизмеси менен гана жакшы процентке чыккандар барбы? 10 кыз келсеңиз. Демек, тааныштар тизмеси менен туугандар менен деле чыкса болот. И азыр может сиз Саламатсызбы? Мен атым Айганыш. Мен азыр 12%-темен. Бүт туугандарым, сиңдилерим, эжелерим, эжелерим бир ашып кетсе бир экөөлө тааныбайм да. Андай чужой адамдардан бирок мен алам, мен азыр өз сиңдилей болуп калдым. Баары тең эмне деп айттыңыз башында, кантип деп айттыңыз? Биринчи эле мен өзүмдүн келиниме, анан апам мамам айтты. Сен жет, анан сиздин деп койду да, чындыгындачы. Анан мен өзүм отуруп, мен көргөзөйүн ушуларга дедим. Интернетте бүт казып окудум, көрдүм, элдерге сунуштадым, мен жок, койчу, мындай деген сөздөрдү уктум мен дагы.
Анан мен туугандарым эле сунуштап көрөй дедим. Сиңдиме сунуштасак макул болду. Сразу сиңдим. Не деп айттыңыз именно почему ынып калды? Кайсысы волшебная сила? Эми көптөн бери баары бизнесмен болгусу келип чоң акчага жеткиси келет да. Давайте мени колдосоңо. Мени колдосоңо. Анан мен өссүм. Калганыңыздар өсөсүздөр. Мен силерди өстүрөм мындай. Өзүмө уверен болуп, мен сүйлөдүм болуш керек. Баары мен акыл болуп, азыр чек-чекмен баары жок деген туугандарым кайра да жазып баштады. Өзүм дагы, мамам дагы жазып иштеп атат да. Ошондо ким маани берди? Кайсы волшебный сөз бар экен? Сыйдырды. Мени колдоп койгула. Помогите, суранып айтыш керек. Туугандарга, досторго, тааныштар бизнесине мени колдоп койгула. Сиздер итак шампунь, зубная паста, айна, прокладка базардан аласыздар, итак эле. Башка бирөөгө кеткичекти тыйыныңар. Менин бизнесиме өнүктүрүүсүнө кетсин. Пожалуйста, помоги. Жардам сурасаңар, жардам береби туугандарыңар, досторуңар. Эй, Жазел, сен эле жашап атасың, сен жакшы жашашың керек десең, эки бакчы дейт. Сен саякатка чыгышың керек деп туура эмес айтып атыпсыздар. Туура эмес айтып атыпсыз. Демек, тууган тааныш досторго эмне деп айтыш керек экен? Помоги, жардам сураш керек, колдоп кой. Эң соңу молодец, азаматсыз. Анан Россияда жүргөн туугандарыма айттым, давайте Россияда тиркилейин, ошо Кыргызстандан келип иштеге дедим. Жететкенсиңер, баарына жетесиңер дедим. Анан көбүнчө мен эмнеден ишендирдим туугандарым, баарына тең мен өзүм мугалим болуп иштейм. Алган айлыгым болгон 6.000 сомду алдым дагы бир продукцияга жумшадым да баарына. Менен подарок деп туруп тараптым баарына. Ал продукцияларды колдонуп көргөндө чын эле базардыкы менен салыштырып көрүштү. Мен без конца бирөө жооп да берген жок, до сих пор жооп берген. Сурай бердим. Жактуу продукция, жактуу силерге продукция сонун бекен, результат бар бекен деп сурай бердим. Кээ до сих пор жооп берген, кээ жакты деп жазылып иштеп атышат. Дагы бир фишка, колдонобуздар, фишка. Продукцияны болбосо да хотя бы пробниктерин көрсөтүш керек, мастикасын көрсөтүш керек, алар билиш керек. Жаш бала рахмат, отура берсеңиздер болот. Кийинки кыйынчылык